Электр энергиясын үнөмдөйбүз деп көчө жарыктарын өчүргөндөн бери эл дүрбөлөңгө түштү. Бирок бул кокустан чыга калган эле бүгүн пайда болгон маселе эмес. Ооруну жашырабыз деп биз өлүмдү ашкереледик. Бул экономиканы саясатка айландырып алганыбыздын түздөн түз бир кесепети. Бүгүн чечүүнү колго албасак, эртең чынында эле тезектенип калышыбыз толук мүмкүн. Акыркы жолу эл үчүн тариф 6 жыл мурун 2015-жылы көтөрүлгөн. Андан бери биз 1 саат киловатына 77 сыйын төлөп келе жатабыз. Ал жылдары доллар 60 сом боло турган болсо, азыр 85 сом. Инфляция жылдан жылга өсүүдө. Ошол эле убакытта энергетиктердин айлыктары жогорулады. Айтор жашоо бир топ кымбаттады. Элестетип көрүңүз, 6 жыл мурун товарлардын баасы кандай болгон? Бирок электр энергиясынын баасы ошол эле бойдон калды. Бул бир. Экинчиден, датка кемин лепти. Чоң подстанцияларды курганга, ошол эле Бишкектин ТЭЦти оңдоо үчүн 1 миллиардка чукул акча карыз алдык. Аны ким төлөйт? Электр тармагын өнүктүрүш үчүн, кредиттерди жабыш үчүн электр тармагы пайда алып келгидей болушу керек. Күнөө кимде? Күнөө чиновниктерде да жана элдин өзүбүздө дагы. Буга чейин чиновниктер көптөгөн жылдар бою тариф баасын чече алган жок. Ошол убакта ГЭС салууну ойлонбоду. Жана эмне болсо ошо болсун деген мамиле кылды. Жыл сайын электр энергияны пайдалануу 5-7% өсүп атат. Бирок өндүрүш суроо талаптын артынан жетишпей жатат. Ошол эле 2015-жылы Кыргызстан 13 миллиард киловатт саат пайдаланса, 2020-жылы 15 миллиардтан ашты. Буга чейин ТЭЦти оңдоп, ГЭСти модернизациялап, акырындан эптеп септесек дагы биз электр энергияны жеткизип келе жатканбыз. Бирок быйыл такыр жетпестик байкалып, жакын Казакстан, Өзбекстан, алыскы Туркменистандан свет алууну чечтик. Президенттер, өкмөттөр элден коркуп, ызы-чуу болот деп, ошол эле убакытта Кудай берген суу бар, свет баасы көтөрүлбөш керек деген популизмге берилип, бүгүн мышык ыйлай турган акыбалга келип жеттик. Элдин күнөөсү болсо рыноктук механизмдерин түшүнбөгөндүгүндө, ошол эле убакытта экономиканын өзөгүнө маани бербегендиги. А биз болсо бир нерсени мээбизге түйүп алышыбыз керек. Электр энергия бул товар, бул Кудайдын белеги, жолусу бизге келген кут эмес. Бул товар, а товардын болсо дайым баасы болуш керек. Рыноктук баа коюлбайын жаңы ГЭСтерге инвесторлор да келбейт. Анткени ал тармак 50-60 жылда акталат. Аны кой, азыр колубузда турган ГЭСти, ТЭЦтерди дагы өнүктүрүүбүзгө кыйын болот. Маселенин чечүүнүн бир эле жолу бар. Тарифтерди өз наркына жараша, ошол убакта электр энергия тармагы өзүн-өзү камсытай турган бааны коюшубуз керек. Суу өзүбүздүкү, свет арзан болуш керек деп жатып, бүгүнкү акыбалга келип жеттик. Үйүбүз жылуу, көчөлөрүбүз жарык болсун десек, анда наркына жараша акы төлөгөндү түшүнүү менен кабыл алалы.